Манас эл аралык аэропорту Аэропорт жарандык авиация ассоциациясы менен биргеликте Бишкек шаарында техникалык комитеттердин эл аралык жыйынын өткөрдү. Анда авиациялык ишканалардын жана аэропорттор үчүн материалдарды жана атайын жабдууларды чыгаруучу ишканалардын жетекчилери жана адистери катышты. 2 күндүк жыйындын жүрүшүндө бир катар актуалдуу маселелер каралат. Бүгүнкү иш-чараны биздин аянтчада Бишкек шаарында өткөрүп жатабыз. Бул ассоциацияда биз 30 жылдан бери мүчө болуп келебиз. Кыргызстандын участиясы менен бул 3-чү жолу иш-чара болуп жатат. Бул иш-чарада биз көп маселелерди производственный жактан, технический жактан ошолорду талкуулайбыз бүгүн. Манас эл аралык аэропорту ондогон өлкөлөрдүн аэропорттору менен тыгыз кызматташат. Алардын бири болгон Орусия менен Белоруссиянын өкүлдөрү бүгүнкү семинарга катышты. Анда алар Манас эл аралык аэропортунун бүгүнкү күндөгү жетишкендиктери, жасаган иштери жана техникалык кызматтары менен таанышты. Биз Манас аэропортунун жетекчилигине ыраазыбыз. Алардын бул иш-чараны уюштурууда жардам бергени үчүн. Семинар бул өлкөдө өтүп жатканы да кубандырат. Себеби эсер кулагандан кийин адамдардын жашоосу кандай өзгөргөнү менен таанышсак болот. Мындай иш-чараларга адамдар жыл сайын көп катышууда. Былтыркы жылы семинар Минскте өткөн. Анда 75 катышуучу болгон. Бул жылы 90 адамга көбөйдү. Бүгүнкү иш-чара катышуучулар үчүн кызыктуу жана пайдалуу өтөт. Учурда Кыргызстандын аймактарында аэропортторду салуу жана оңдоо иштери активдүү жүрүп жатат. Алса Каракол шаарында 30 жылдан ашык иштебей турган аэропорт салынууда. Ал толугу менен эл аралык стандартка жооп берген талаптар менен курулуп жатат. Ушул жылы ишке берилет. Азыркы учурда биз аэропортторду өнүктүрүү боюнча иш-чараларда алып барып атабыз. Мындай айтып кетсек, Каракол аэропортун реконструкциялоо боюнча иш жүргүзүп атабыз. Каракол аэропортунда келечекте жаңы аэробекет курулат. Андан тышкары Каракол аэропортунда аэродромдун бүт тилкеси толугу менен жаңыланат. Андан тышкары навигациялык жабдуулар коюлат. Самолеттор, учактар түнү чыгына турган жарык берүү жабдыктар да орнотулат. Белгилей кетсек, Манас эл аралык аэропорту 2022 жылдын жыйынтыгы менен 41 миңден ашуун рейс жана 5 миллиондон ашык жүргүнчү тейлеген. Орто Азия боюнча заманбап эң алдыңкы аба каттамы болуп саналат. Айчолпон Мукашева, 7 канал.